Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе кайрадан кыргыз тили сабагына көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтамын. Биздин кыргыз тили сабагыбызга кош келипсиңер. Бүгүн биз силер менен балдар максат багыныңкы сүйлөмдү өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбызга биз адаттагыдай эле төмөнкүдөй максаттарды коюп алабыз. Максат багыныңкы сүйлөмдүн өзгөчөлүгүн башка багыныңкы сүйлөмдөрдөн ажырата алууга үйрөнөбүз. Максат багыныңкы сүйлөмдөрдү көнүгүүчтүү сүйлөмдөрдү түзүү аркылуу дагы аныктап табууга машыгабыз. Сабаттуу жазууга, адабий тилдин нормасында сүйлөөгө көнүгүп жана тарбияланабыз. Балдар, силер менен жаңы темага киришүүнүн алдында силерге төмөнкүдөй суроолорду камдагам. Ошого жооп берүүгө аракет кылабыз. Биринчи суроо: себеп багыныңкы сүйлөмгө берилүүчү суроолор кайсылар? Эстейбиз, биз максат багыныңкы сүйлөмгө чейин себеп багыныңкы сүйлөмдү өткөнбүз. Анда эстеп көрөсүңөр. Таптыңар болуш керек. Эмне үчүн, эмнеликтен, эмне себептен деген суроолор берилет. Экинчи суроо: себеп багыныңкы сүйлөмгө кандай мүчөлөр уланат? Себеп багыныңкы сүйлөмгө ган, ып, ый, б, ган, да, мындан сырткары үчүн, себептүү, сайын, кийин, белем, улам деген кызматчы сөздөр да уланат балдар. Кийинки үчүнчү суроого өтөбүз. Ынтымак болбой иш болбойт. Берилген сүйлөмдөгү себеп багыныңкы сүйлөмгө кайсы мүчө уланды? Ынтымак болбой деген бул ушул себеп багыныңкы сүйлөм. Баш сүйлөмгө карата кайсы мүчө улануу аркылуу байланышып атат? Ынтымак болбой дегенде болбой дегенде бол, анан бай мүчөсү уланып атат экен балдар. Эмесе максат багыныңкы сүйлөм жөнүндө кеп кылалы. Максат багыныңкы сүйлөм бул баш сүйлөмдөгү айтылуучу ойдун максатын билдирет. Мисалы, айылыма жетсем деп эңсеп кетип барамын. Бул жерде кандай максат менен кантип баратасың? Айылыма жетсем деп кыймыл аракет эми аткарыла турганын, алдыга максат коюп, ошого эңсеп, ошол арып, Токтогул Сатылгановдун ырынан айтылыптыр да, бараткандыгы тууралуу айтылып атат. Максат багыныңкы сүйлөм төмөнкүдөй жолдор менен жасалат балдар. Биринчи, деп деген этиш сөз менен дейт. Сынакты жакшы тапшырайын деп тынбай даярданып жатам. Эмнеге даярданып жатасың? Эмне максат менен даярданып жатасың болбосо? Сынакты жакшы тапшырайын деп. Деп дегенден кийин тыным болуп атат дагы, ушул сынакты жакшы тапшырайын деп деген бул максат коюлган учурун көргөзүп атат. Ал эми тынбай даярданып жатам бул баш сүйлөм балдар. Экинчиси, ыш, у, бас, сын, анан плюс үчүн деген сөз кошулуп жасалат дейт. Теманы жакшы түшүнсүн үчүн тынбай жазып отурду. Эмне кылды? Жазып отурду. Кантип, же болбосо эмне максат менен жазып отурду? Теманы жакшы түшүнсүн үчүн жазып отуруптур да. Кийинки үчүнчүсүнө токтолобуз балдар. Мак, макчы деген мүчөлөр аркылуу жасалып атат. Асан тоого бармакчы болуп, жылуу кийимдерин камдады. Бул жерде эмне кылды? Камдады. Баяндооч болот сүйлөмдүн. Эмне максат менен камдап атат? Асан тоого бармакчы болуп. Бар деген этиш сөзгө макчы мүчөсү улануу аркылуу жасалыптыр. Кийинки төртүнчүсүнө токтолобуз. Үчүн, менен деген сөздөр менен дейт, байланышып жасалат дейт. Асан жакшы окусун үчүн атасы болгон шартты түздү. Эмне кылды? Түздү. Ким түзүп атат? Атасы сүйлөмдүн ээси. Эмне максатта түзүп атат? Асан жакшы окусун үчүн. Бул жерде үчүн деген жандооч менен жасалып атыптыр, балдар. Ошентип максат багыныңкы сүйлөмдөргө эмне үчүн, эмне максат менен, эмнеликтен, эмнеге деген суроолорго жооп берерин байкадыңар балдар. Мындай карап көргөндө балдар, себеп багыныңкы сүйлөм менен максат багыныңкы сүйлөмдөр кандайдыр бир деңгээлде суроолор менен окшош болуп сезилип атат. Аны биз эми кантип ажыратышыбыз керек? Ошого көңүл буралы.
Биринчи, себеп багыныкы сүйлөмдө баш сүйлөмдөгү ойдун аткарылгандыгын билдирет. Мисалы, күн бүркөлгөндүктөн жылуу кийиндим дейт. Бул жылуу кийинип алыптыр, кыймыл аракет аткарылыптыр. Эмне себептен жылуу кийиниптир? Анткени күн бүркөлгөндүгү бул себеп болуп атат экен. Экинчиси, максат багыныкы сүйлөмдө баш сүйлөмдөгү ойдун келечекте эми боло тургандыгын көргөзөт балдар. Бул жерде кыймыл аракет айыл аткарыла элек, бирок ошол аткарууга мындай бир максат койгондугу көргөзүлөт. Мисалы, жамгыр жааса суу болбоо үчүн кол чатыр алам. Эмне кылам? Алам, эмне максатта алып атасың? Жамгыр жааса суу болбоо үчүн. Бул келечектеги кыймыл аракеттин эми аткарылгандыгына кам көрүү максатында болуп атат да. Айырмасы мына ушундай. Демек, себеп кыймыл аракеттин аткарылып бүткөндүгүн, ал эми максат эми келечекте аткарылга тургандыгын көргөзөт экен. Урматтуу балдар, ошентип биз максат багыныкы сүйлөм менен биз тааныштык. Анда ушул максат багыныкы сүйлөмгө тиешелүү болгон көнүгүүлөрдү иштеп, алган билимдерибизди бышыктап көрөлү. 197 көнүгүү. Мында сүйлөмдөрдүн чегин ажыратып, тыныш белгилерин коюу менен максат багыныкы сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла дейт. Бул жерде максат багыныкы сүйлөмдөрдөн башка дагы багыныкы сүйлөмдөр бар экен. Демек, биз бир сыйра биринчи ооз-эки окуп чыгабыз дагы, анан ошол жерден максат багыныкы сүйлөмдөрдү таап, анын баягы араларына тыныш белгилерин коюу аркылуу баш жана багыныкы сүйлөмдөрдү ажыратып чегин бүтүр коет экенбиз балдар. Биринчи мен сүйлөмдү көргөзүп берейин силерге, калгандарын өзүңөр улантасыңар. Мамбет аны көрмөкчү, андагы дарыланган жоокерлердин ал жайын билмекчи болуп отрядты таштап мында өзү келген деп турат. Бул жерде эч кандай тыныш белгиси жок. Мен буга кандай кылып тыныш белгисин коем эми? Жакшылап байкайбыз. Мамбет аны көрмөкчү, андагы дарыланган жоокерлердин ал жайын билмекчи болуп отрядты таштап мында өзү келген. Бул жерде эмне максат менен келген? Мамбет аны көрмөкчү, андагы дарыланган жоокерлердин ал жайын билмекчи болуп. Бул жерде Мамбет аны көрмөкчү, андагы дарыланган жоокерлердин ал жайын билмекчи болуп деген бул максат багыныкы сүйлөм экен балдар. Калгандарын дагы мына ушундай кылып туруп, силер дагы иштеп жазасыңар балдар. Жалаң гана максат багыныкы сүйлөм катышкандарды гана көчүрүп жазып, чегин ажыратып коебуз балдар. Калгандарын ооз-эки жасайсыңар. Андан кийинки 199 көнүгүүнү карайбыз. Схема боюнча татаал сүйлөмдү түзүү дейт. Бул жерде 6 схема берилиптир. Мына ошолорго биз мүчөлөрүнө карап туруп сүйлөмдөрдү түзөбүз. Мисалы, могу жерде кашалар, булар багыныкы, максат багыныкы сүйлөмдөр кашалар, ал эми чарчы кашалар, булар баш сүйлөм болуп эсептелинет да. Мына ошого карата биз сүйлөмдөрдү түзөбүз. Мен силерге арасынан бирөөсүн алып туруп мисал келтирип берейин, калгандарын ошол үлгүгө салып иштейсиңер. Мисалы, Айгүл жат жазууну катасыз жазуу үчүн орфографиялык сөздүктү ар дайым кайталап жатат. Бул жерде эмне үчүн? Айгүл жат жазууну катасыз жазуу үчүн. Мына жерде үчүн деген сөзгө мен ушуну коюп жаздым балдар. Урматтуу балдар, ошентип биз бүгүнкү теманы дагы ушул көнүгүүлөр менен иштеп, машыгып көрдүк. Анда биз үйгө тапшырманы алалы балдар. Тапшырма. 197 көнүгүү. Үчүн, болуп, деп деген сөздөр турат. Кара менен басылып, китепти карасаңар, кошумча сөздөрдү байланыштыруу каражат катарында колдонуп ушул үчөөнү. Анан сүйлөм түзөт экенбиз. Ошондой биз 3 гана сүйлөм түзөбүз балдар. Тапшырмабыз оңой. Өтүлгөн максат багыныкы сүйлөмдү дагы кайталайсыңар андан сырткары. Эрежелерин эсиңерге тутуп, түшүнүп аласыңар жана эреже дептерлерге мисалдар менен жазып алгыла. Бүгүнкү сабакка активдүү катышып, айтылган суроолорго көңүл коюп иштедиңер деп ойлойм. Максат багыныкы сүйлөм боюнча толук маалымат алдыңар деп ойлойм. Анда эмесе кийинки сабакка жолукканга чейин саламатта болгула балдар.